Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн 14 август Санкт-Петербург шаарында Кежин недвижимость агенттиги сделка өткөзөт. Транскапитал банктан Туратбек кызы Зарипа эжебиз бүгүн Кудай кааласа сделкасы болмокчу. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight. Кутмандуу күнүңүздөр менен Кежин недвижимость агенттиги бүгүн Санкт-Петербург шаарында дагы бир бактылуу мекендешибизди үйлүү кылып жатат. Зарип эже 2 комнаталуу үйлүү болуп жатасыз. Өзүңүздүн кубанычыңыз менен бөлүшкөнчө үй алууда качан кайрылдыңыз эле? Үй алуудагы процесстер менен бөлүшө кетсеңиз. Assalamu alaikum, да бир жолу. Февраль айында кайрылганбыз. Ошодон бери 6-7 ай өтүп кетти. Башында жинез келген убактар деле болду. Эмнеге кечигип атат, мен тезирээк алышым керек деген. Эми ушул күнгө келип, бүгүн сделка болуп атат. Ишенбей калган убактар деле болду. Жанагы мен эч нерсе результат көрбөй эле акчасын которуп кой деген маалда. Ошондо жиним келип, мен биринчи квартира көрөйүн, же сделка болсун, ошондо берейин деген убактар болду. Ал убактан да өтүп, эми бүгүн ушуга келдик. Кубанычта болуп атасызбы үй алышыңыз менен? Ооба. Баягы көп кыйынчылыктардын артында чоң жакшылык турат деген ушул деп эсептеңиз. Бизден катачылык кеткен болсо кечирим сурайбыз. Ошондой кыйынчылыктарга чыдап, мына февралда кайрылган болсоңуз, ортодо 7 ай өтүп кетти. 7 ай сабырдуулук менен өзүңүздүн максатыңызга, баягы үй алам дедимби, алам деген максатыңыз менен үй алып отурасыз. Ошого сизге дагы чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Одобрение келгенден кийин үй карап баштаганда канча үй тандадыңыз? Кандай үйлөр көзүңүзгө түшүп атты? Оюңуздагы үйдү алдыңызбы? Айта кетсеңиз. Үй издегенде, конечно, мен мындай капризный деле болгон жокмун деп ойлойм. Капризный болуп, ал жагын карап, бул жагын деле караган жокмун. Главный башында ремонту бир аз болсо, барып кирип жашап, кичине туруп анан ремонт кылганга деп андай эле ол жак бул жагын караган жокпуз. Акчабызга ылайык кылдык. Жашаган жерибизге, балдардын мектебине ылайыктуу болсун деп эле бир эле өзүбүз жактан карадык. Көбүнчө үй тандоодо ушул собственниктер менен проблема болот. Бири көнсө, бири көнбөйт экен. Бизге жакканына собственниктер көнбөдү. Собственник Силерге жакпады. аларга бизге жакпай калат. Азыр деле эми бизге главный мектеп балдарыбызга жакын. Бизге жаккан адрес болду, ошон үчүн алдык. Бир аз ремонту жогураак, эми ушу ремонттун өзүбүз кылабыз деген ой менен алып атабыз. Кудай кааласа.